Акыркы бир сутка ичинде коронавирустан 13 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Анын 6-сы Бишкек шаарынан, Ош шаарынан 6 жана Нарын облусунан 1. Алардан кайталап алынган анализдери терс көрсөткүчтөргө ээ болгон. Муну менен республика боюнча вирустуу илдеттен арылгандардын жалпы саны 650-ге жетти. Ал эми өлкөдө COVID-19дун жаңы 11 учуру катталды. Вирусту жуктургандардан Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 3, Жалал Абад облусунда 3 киши болуп, вирустун катталган учуру 906-га жетти. Анын ичинде Жалал Абадда 135, Ош областында 172, Ош шаарында 113, Чүй областында 81, Бишкек шаарында 262, Баткен областында 18, Нарын областында 115, Ысык-Көл областында 10 учурду түздү. Бүгүнкү күндө стационарларда 244 бейтап дарыланууда. Анын оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмүндө 6, орточо оор абалдагысы 68 жана канааттандырарлык калыпта турганы 164. Бир суткада изилдөөлөрдүн саны, лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2081-ге жетти. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болуп, ошол жерде контакт болгон адамдардын саны бүгүн көзөмөлдө 4112 адам болуп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1250-нү түзүп атат. Анткени деген чет жактан келген мекендештерибиз бүгүнкү күнү текшерүүдө болуп, обсервацияда кармалып, бүгүнкү күнү лаборатория жолдору менен текшерилип мына турган убактысы. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында бир кызматкерден коронавирус аныкталды. Анын анализинен вирустун белгилери аныкталган. Учурда бул багытта эпидемиологиялык иликтөө жүрүп жатканын Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бүгүнкү күнү ошо СИЗО 1де бир кызматкердин анализи ошо тастыкталып COVID-19 деп карап атабыз. Азыр эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Тегеренде лабораториялык дагы тастыктоолор бар. Жыйынтыктары менен кийин маалымат болот. Өлкөдө илдетке кабылгандардын 226-сын медицина кызматкерлери түзөт. Алардын 163-ü коронавирустан айыгып чыгарылса, бирөө каза тапкан. Бүгүнкү күндө пандемиядан ажал тапкандар 12 киши. Алмаш Бараталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.